Майрамбектин эжеси кулагын кесип, көзүн чукуп, манжаларын кесип өрттөп туруп сууга ыргытышкан экен. 19-июль күнү Өзгөн районунун Зергер айылында 29 жаштагы жигит мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бул окуя көпчүлүктүн жүрөгүнөн үшүн алып, карапайым элди дүрбөлөңгө салып турган кези. Жапжаш балдардын колунан бейгүнөө ажал тапкан Майрамбектин апасы улам эсинен танып, 3-чү наристесин күтүп аткан келинчеги күйүттөн өзүнө келе албай турат. Үй бүлөнү баскан күтүүсүз кырсык тууралуу маркумдун эжеси төмөнкүлөрдү айтып берди. Айнур эже, эниңиздин арты кайрылуу болсун. Майрамбек кандай адам эле? Мен Майрамбектин атасынын карындашы болом. Аны бала кезинен бери билген жакын эжесимин. Ал 4 бир тууган болчу. Эжеси менен карындашы турмушка чыгып, эниси Екатеринбургда иштеп жүргөн. Майрамбек өмүрүндө бирөө менен бейчеки мушташып, айылдагылар менен жаман жакшы көрүнүшпөгөн, шайыр шатман жүргөн, ичимдик ичпеген бала болчу. Бизди 29 жылдан бери бир да жолу жер караткан эмес эле. Ата-энеси өзгүчө, адал эмгеги менен эл катары оокат кылып келишет. Өздөрүнүн алына жараша чарбасы бар. Маку тиричиликке тең, бышык бала болчу. Ал райондогу банктардын биринде күзөтчү болуп иштеп келген. Айлыкты карап отура бербейин деп март айында 70 000 сом насыя алып, ал акчага унаа сатып алып, бош убактысында айылдан райондун борборуна киши ташып тыйын таап баштаган. Насыясын төлөөрдө карантин башталып калып, 3 айга жылдырып берген экен. Ушу август айынан баштап төлөмөк. Тырбалаңда эптеп оокат кылып, ата-энесин 2 баласын багып атканда бөөдө каза болуп турбайбы? Ал каракчылардын колуна кандайча түшүп калыптыр. 19-июль күнү күзөттөгү жумушуна кеткен. Жумушунан чыкканда кардар күткөн окшойт. Ошондо тигилер Өзгөн шаарындагы касапканага жеткирип кой деп унаасына отурушкан. Өздөрүнүн берген көрсөтмөсү боюнча бирөө алдына, экинчиси артына отуруптур. Жеткире турган жери алыс болгондуктан 200 сомго сүйлөшүшкөн. Бирок жеткенде алар 150 сом беребиз дешиптир. Иним болбойт, башында сүйлөшүлгөн акчаны бергиле дейт. Ошентип кермур айтышып уруша кетишет. Алдыда отурган бала менен гыжылдашып атканда артындагысы сумканын курун Макунун мойнуна салып муунта баштайт. Иним ошол жерден эсин жоготуп коюптур. Аны өлүп калды деп ойлошкон окшойт. Колу бутун байлап багажга салып, унаасын бир сутка айдап жүрө беришет. Качан гана унаанын дөңгөлөгү жарылып, тамтыгы чыкканда тиги экөө дагы 3 досун чакырышат. Анан бешөөлөп Майрамбектин сөөгүн Кара Дарыяга алып барып, мыкаачылык менен кулагын кесип, көзүн чукуп, манжаларын кесип, өрттөп туруп сууга ыргытышкан экен. Кудай бетин салбасын, мышыктын баласына да андай кыянаттык кылганга дитиң барбайт. Кандай адамдын колунан мындай мыкаачылык келет деп эсибиз ооп отурабыз. Сиздер ага чейин Майрамбекти издеген жоксуздарбы? Эртеси күзөттөн чыгып үйүнө келиш керек эле да, ал күнү жок. Анын эртеси жумушка барышы керек болчу. Жумушунан үйгө чалышып Майрамбекти сурашат. Жумушка кеткен бойдон келелик дешсе, аларда Майрамбек жумуштан чыгып үйгө кеткен. Бизге ачкыч керек эле, издеп атабыз дешет. Ошондо жеңем дароо милицияга арыз жазып издеп башташат. Келинчеги иниси телефон чалса өчүп, башында ойноп кетип калбады бекен деп ойлошуптур. 4 күн тынымсыз издегенден кийин гана Беш Коргон деген айылдан өрттөлгөн унаасы табылып отурбайбы? Анда да жамандык ойлобойбуз да, унаасын бирөө уурдап качып, аягында өрттөп жиберсе керек деп болжодук. Санаага батып мурдакыдан да катуу издеп башташат. 27-июль күнү гана сөөгү суудан табылып отурат. Суук кабарды ким угузду? Милициядан сөөгү табылды дешкенде Өзгөн райондук өлүкканага бардык. Ата-энеси ал кезде суук кабарды уга элек болчу. Туугандар чогулуп барганыбызда милиция кызматкерлери Улуу байкебизге кайрат кылыңыздар, сөөгүктү таптык, бирок абдан мыкаачылык менен өлтүрүлүптүр дешти. Байкем менен жеңем жамандыкты сезип ошондой эле эстерин жогото башташты. 28-июль күнү колубузга сөөгүктү беришти. 5 мүнөттө кармабай дароо жерге бердик. Эң улуу агабыз менен күйөө балабыз сөөгүктү көргөнү киришиптир. 2 көзүн оюп, 2 кулагын кесип, манжаларын кесиптир. Бир буту кызыл ашыгына чейин жок. Эптеп эле өлүкканадан кара чычаланы ороп чыктык дегенде сөөгүбүз дагы бир жолу сыздады. 3-чү баласы боюнда бар экенин билип кеттиби? Уулу 3 жашта, кызы 1,5 жашта, келиндин боюндагысына 3 ай болуптур. Таттуу жейм десе, торт алып келип, оозуман чыкканын аткарып карегим менен тең айланып турчу деп жубайы боздо отурат. Боз үй тигип атсак 3 жаштагы баласы үйдө алгыла, атамдын машинасы токтойт деп безилдеп чуркап жүрөт. Атасы күндө ошол жерге унаасын койчу экен да. Баланын безилдегенин укканда боз үйдө отурган аялдар дагы бир жолу боздоп, өкүрүп ыйлап аттык. Байке менен жеңемдин абалы оор, улам тамчылатма дары алып араң жана отурат. Иниси Екатеринбургтан келатат дешти. Жеңем мага ишеним кат жазып берди. Мындан ары сот отурумуна анын атынан мен катышам. Тиги балдардын аң сезими орунда эмес өңдөнөт.
Өзгөндүн борборунда жашаган, наша чеккен, көпкөн, түрү суук өзбек улутундагы балдар экен. Ушул күнгө чейин бирөөсүнүн да ата-энеси алдыбызга басып келгенге жараган жок. Бир эл, бир журтпуз, жок дегенде аксакалдары келип алдыбыздан өтүп коюшпайбы? Өзгөн районунун акими, шаардын мэри, имамдар келишти. Ким биздин көйгөйүбүздү чечип берет? Десек эч кимиси оңдуу жооп бере алышкан жок. 16-17 жаштагы балдар экен. Бирөөсү 15 жашка эми чыгат экен. Жашы жете элек деп ал үй камагына чыгарылды. Калган 4-өө СИЗОдо отурушат. Тергөө иштери кандай жүрүп жатат? Жанагылардын жактоочусу Диля деген аял балдардын атасынан 80 000 сом акча алыптыр деп уктук. Ошон үчүн жан алекетке түшүп бирөөсүн үй камагына чыгарып отурат да. Эне катары биздин кайгыны жүрөгүнөн өткөрсө болмок. Жактоочу алдык. Кийинки жумадан баштап тергөө иштери башталат. Мындан ары да жеңилдиктер карала турган болсо биз кескин чараларга барабыз. Биздин талап биринчи кезекте баланын кунун төлөшсүн. Мындан ары келинчеги эмне кылып жанбагат? 3 баланы кантип бутуна тургузат? Таянган адамы кордолуп өлүп атса, мындан ары көргөн күнү кандай болот? Материалдык чыгым катары унаага алган насыясын төлөп, инемдин аялына үй алып беришсин. Башы аман болсо каражанын карч уруп, үй бүлөсүн жакшынакай эле багып жүрмөк. Мындан сырткары кылган кылмышына мыйзам чегинде жоопко тартылуусун талап кылабыз. Өлүм жазасына тартылса да туура болот деп ойлойбуз. Улут аралык жаңжал чыгуу коркунучунда турат деген маалымат чынбы? Өлөр Майрамбек өлдү, ата-энеси келинчеги кан жутуп отурат. Жогорудагы айткан талаптарыбызга моюн сунбаса, биздин жаштар көтөрүлүп чыгат. Алайдан, Жалал Абадтан, Оштон, Өзгөндөн, Мырзаке, Куршаптан жаштар жазып жатышат. Эгерде сиздер айткан талаптарды күнөөлүү жак аткарбачу болсо, аларды курчап туруп, өз билгенибизди кылабыз деп атышат. Биз улут аралык жаңжал чыгып, бөөдө кан төгүлбөсүн деп сактанып, сабырдуулукка чакырып жатабыз. Мусулман калкпыз, мыйзам чегинде чечишели, ынтымакка келели деп күтүп атабыз. Тергөө иштери соттун чечимине жараша биз да өз аракетибизди көрөбүз.